Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду Индия жергесиндеги ооруканалар менен тыгыз иштешип келгенден бери 150ден ашык ийгиликтүү операция, 100дөн ашык мекендештер дарыланып келишти. Бул деген фонддун чоң жетишкендиктердин бири. Ал эми Индия жергесине боор менен жабыркагандарды эле эмес, ден соолугун жакшыртуу багытындагы баардык түрү менен жиберип, башынан аягына чейин көзөмөлдөп келет. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фондунун кылган ишин көрүп, айрым мекендештерибиз өздөрүнүн акча каражаты менен келишип, биздин көзөмөлдө барууну туура көрүп келгендер дагы бар. Бул деген фондко болгон ишеничин, иштеп келген ишин, ортодо болгон келишимин айкелеп турат. Алардын катарында фонддун көзөмөлү менен барып, көзүнө ийгиликтүү операция жасатып келген Азамат аттуу мекендешибиз менен фонд жетекчиси Азамат Байматов маек курушту. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө биздин кайрымдуулук иштер аракеттерибизде канчалаган кайрылуулар бар. Анын ичинде ушул кайрылган кайрылуулар канчалаган сүйүнүч менен, кубаныч менен жыйынтыгып келүүдө. Анын катарында менин жанымда отурган Азамат Музраимов, Азамат деген менин 18 жаштагы мекендешим. Бизге ушу алгачкы жолу кайрылганда ушул Воркутадан бизден Бахадыр байке да. Бахадыр байке ошол Воркутадан кайрылган. Азамат ушундай менин уулумдун көрүүсүндө проблема болуп атат, зрениясында, көздөн ушундай дегенде биз эми колунан келишинче, урматтуу достор, мекендештер, туура багыттуу жол көрсөткөндүн гана айланасындагы аракеттебиз. Ал эми барып келүүсүн толук көзөмөлдөө камтыганга, эгер өздөрүнүн каражаты болсо, анда барып келүүсүн көзөмөлдөөгө аракеттенебиз. Эгерде каражаты жетишсиз болсо, демек анда биз маалыматтык колдоону жасап, элден каражат топтоп, ошол жыйынтыкты көрсөтүүнүн аракетиндебиз. Анан Азамат, ошентип биздин сенин атаң Бахадыр байке кайрылып калды. Анан бизде сүйлөшүүлөр жүрдү дагы. Анан сен барып келдиң да, Кудай билсе. Бирок сөздү баштан баштайлы. Сен зрение кайсыл учурда мындай алсыз болуп, же көздүн ошондой слабыйлыгы, ооруганлыгы кайсыл жашында билинген? Өзү 7 жашта көздү ооруганмын да, көздү ооруганмын. Ооруп алгансың, Анан кийин доктурга барбадык да, биз оорубай канча бир 5-7 жыл өтүп кетти да. Кийин 14 жашта, 13 жашта уже сегизеген али болгондо, переходный возраст болгондо уже көз жаман көрө баштадым да, жаман көрө баштап али болду уже. Очки барып, очки жаздырып, кийип, ушу кийин доктурларга барган эмес, ушу очки жаздырганга эле барып, алар очки кийсин деген, очки кийип, кийин. Аны очкини кандай только компьютер иштегенде эле кийдим да мен. Уялат да очкини, только компьютер иштегенде мен устук кичинекей компьютердан көп ойнайтын мен. Көп ойноп, ошо зрение 8 жаш, 14-5 16 болгону менен 8 уже зрение көп эле уже ухудшение болуп кетти да, көп эле кийин ухудшение болуп кетти. Мен 25 жашта операция кылдырам деп Москвага примерно Россияда кылдырам деп али бар да, план бар эди. Бирок как далекий план болду, пока 18-19 жашта машина керек эмес эди. Кийин канча 2 жума алдын эле ойдоп отуруп эле, окудан кийин келип ойдоп отуруп, атам чалып бар деди, мындай Гүлмайра эжем чалып бар деди, ушу Индияда доктурлар жакшы экен, көз боюнча жардам берет экен, канча бир айтып берди да, адамдарга айтып берди, адамдарды ушул жакта киши болгон экен, көзү көрбөгөн экен, көзү барып көрүп калган экен, ошол жакта жардам берет экен, бар экен да, короче. Жаш жыйынтык талган экен. Ошондон кийин энди адамдар али как пока мүмкүнчүлүк болсо ошого барып келдим, барып, ушу баргандан кийин ушул жакта индус балдар бар экен, мусулмандар жаш балдар экен, Рахман деген бала бар, ошо күтүп алды бизди. Бизден эжелер барды го, печи боюнча барган. Ошого мен барып, бuyakta ошо Дубай, Индияда жакшы күтүп алды бизди. Эме кылсаң, Азамат, мисалы сен бияктан чыктың го, чтоб көрүп аткан көрөрманга дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Сен бияктан Индияга барганда, документация боюнча баргандан кийин бул документиң туура эмес экен, муну күтүшүң керек, деген алтырчың керек деген сыяктуу бир суроолор берилби, сага берилбеди? Жок. Демек анткени себеби мен муну өзүм багы билип туруп берген суроомдун дагы жөнү бар. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө ошол алыскы сапарга аттанып атып дагы билип билбей, түшүнүп түшүнбөй туруп
жолго чыгып алып ошол жерде сарсанаа болгон мекендештер жок эмес. Ал эми мына бул мекендешимде азыр бардым, барганда тест кабыл алуулар болду, анан өзүмдүн айланасындагы жүргүзүлгөн аракеттеги анализдер баттап тапшырылып, колдон келишинче. Анан сен ошондо төлөмдөрдүн баары квитанция менен төлөнүп, өз ордунда нугунда болду, кандай болду, анан балким күтүү же сени мындай бир кыжаат кылган жагы кайсыл болду, анан эми сүйүндүргөн жактарың кандай? Şu четверг күнү качан 11-чисуда келдик биз. Кийинки жума оны четвергде кийинки жума ошакта анализ тапшырган барабыз деген анализ баары тапшырып качан бир саат анализ өзү бир 20 мүнөт эле тапшырат экенсиз. Просто очередь болгондуга государственный больница экен, барып тапшырдым. Кийин айтты да, сага ачык жазып берели, же операция кылалы десе, мен операция кылалы дедим да, качан операция кылам деп сурадым да, сурасам азыр кылабыз дейт да, сразу эле. Ушу бир күндө эле анализден тапшырдым. Кийин качан ушу кийин кирип эле, операция канча минут болот десем, 15-20 мүнөттө болот бүтөт деди да операция. Мен андай больно болобу сурадым да, сурасам ушурда доктурлар айтты, как мындай укол сайгандай эле да, ондан бирок сәл жеңилирээк болот экен. Айтты, операцияда 15-20 мүнөттө эле бүтүп калды, операцияны тез эле. Операция жакшы өттү. Анан айтсаң Азамат, мисалы операцияга чейинки, мисалы мен ойлойм азыр Туңгуюкта жашап жаткан канчалаган биздин боордошторубуз бар. Көзүнүн айланасында ушул жарыкты көрө албай, анан мүмкүн каражаты болсо дагы каяка барарын билбей аткандар бар. Ошол турган бир туугандарыбызга балким бул сен экөөбүздүн сүйлөшүүбүз чоң бир алардын дагы жакшы болсо жарык алып келип калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн биз жакшы ачык айткан биздин кеңешибиз болсун. Сенин операцияга чейинки көрүү зренияң канчалык деңгээлде эле, анан операциядан кийин кандай өзгөрүү болду? Операциядан алдын эне 10 көз плюс 3,5 көргөн экен да, сол көз -2 көргөн экен. Онда ушу анализ тапшырганда менде сол 10 көз ушу али көп эле жаман көргөнүгө 3 диагноз болуп кетти да, астигматизм, аблиопия, диапия деген 3 али диагноз коюлду да, 10 көзгө эле. Сол көздө эле астигматизм эле да. Ошо бир 10 көз ушундай жакында жакшы көрөт да, сол көз узакка көбү узак эмес. Примерно канча 20-30 минут көрөт да, сол көз. Ошого операциядан кийин жакшы экөө бирдей көрүп калды. Азыр постепенно 10 көздөн постепенно азыр дары-дарды тамызып уже постепенно жакшы көрүп кетет деди да. Мына достор, мына урматтуу мекендеш, бул да болсо биздин аракеттин чоң жыйынтыгы деп билебиз. Мен өтө кубанычтамын, өтө сүйүнүчтөмүн. Ошондой биздин чыгып өсүп келаткан жаштардын жашоосуна жарык берип аткандыгыбызга себепкер болуп аткандыгыма мен өтө кубанычтамын. Кудай астында ошо кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты мына ушул максат ушул. Бир келген дүйнөдө ошо себеп болуп калсак, мына эгер ушундай бир туңгуюкта турган бир тууганды жарык алып чыкканга себеп болсок, биз ойлойбуз, достор, мекендештер, Кудайдын сыйлыгы бар. Анткени биз күткөн бул бир гана ошо Кудайдын сыйлыгы. Андыктан ушул эгерде кеңеш катарында айтып кетер элем, бүгүнкү күндө бизден көптөр сурайт, Азамат биз Турцияга барайлы дедик эле, биз Азамат тияк барайлы дедик эле, Москвага барайлы дедик эле дейт. Мен көп нерсе учурда Индияны сунуштап келем. Эмнеге дегенде, Азамат сен айтсаң, ушул барып келүүмдө, ошол бу дагы болсо суммасы дагы белгилүү болсун. Сенин ошол эки көзүңдүн эмесинде операция болуп келүүгө канча каражат сарпталды? $1850. $1850 эки көзгө. Эки көзгө төлөм төлөндү. Барып келген жол кирең баарын жатакана канча күн ал жакта болду? 10 күн. Анткени бул мага белгилүү, Азамат канча күн болду, канча каражат кетиргендиги бул мага аябай белгилүү нерсе. Бирок бул сиздер билип алыш үчүн айтып жатам. Мына 10 күн аралыкта сен барып көздү жакшыртууга $1850 төлөм төлөндү. Болгону гана досторум айтып ушундай. Ал эми баш аягы сага барып келген жол кирең менен жатакана канча кетти? Ушун примерно $1000 экен. $1000 кетти. Общий бир эми $3000 экен да, бул барып келүүсүнүн. Мына достор, груп мындай бир айтканда $3000 каражат менен барып келди. Ден соолугу жакшырып, баардык эсеп алган. Ушундай. Ошон үчүн кеңешибиз ушул. Эгерде ушул эле оору менен кайрылган учурда башка чет өлкөлөрдө, мисалы, эселеген чоң суммаларды берип жатат. Мен дагы үмүт ниетибиз ушул.
элдер көп чыгымга учурабай туруп, ашыкча чыгым болбой, ысырап болбой, кыйналбай, кысталбай, кредит алып, арыңдан карыз калып, процент алып отуруп, ден соолук жакшыртпай, аз суммамен деле жакшыртыш жолдору бар экендигин билсеңиздер деген сөз айткым келет. Азамат, мындан кийин оорусу колон алыс бол. Кудайдан биз тилектешпиз, дуадабыз, бизге сиздер да биз үчүн дуа кылып коюңуздар. Биздин дагы үмүт ниетибиз ушул. Кудай буйруса, Кудай ыраазылыгын тапсак, мына ушундай жакшы жасасак, жакшы иш менен аркада из калса, демек биздин максаттар орундалууда. Бардык мекендештерге амандык, бекем, ден соолук, эч ким оорубасын. Мындай энди операцияга документ иштер бар жок, качан бир 3 күндө бүтөт экен да, тезлемайт, айсалкын эжелер бар экен, очень жакшы эжеген, жакшы адам. Колледждан берди, постоянно связьта болуптур, мындай вопрос болсо сразу эле ответ берип, күтпөйт да, сразу эле ответ берип, жакшы эже, тилеге бар, документтер посольствого барып, виза турлай берип, бар жок жакшы экен. Тезлеп атат экен документ иштери. Кийин ошо мындай көз зрение проблема болсо, зрение назик орган экен да, улам. Тезле алып кетет экен да, элге вовремя обращаться этпесек, жаман көрүп кете берет экен, анан кийин жаман көрүп кетсе амал болот экен да, адам уже кыйналат экен да, ооруп калышы мүмкүн да, көзү көрүп көрбөсө. Ошо куркпай келиңиздер, бул жер жакшы экен, операция жардам берет. Ошого куркпай келиңиздер.